Assalamu alaikum tuğanlar. Qandaysыңар? Тынсыңарбы? İşleriңер жакшыбы? Эфирди бөлүшүп кетебиз туғандар. Эфирди бөлүшөбүз туғандар. Айбек бөлүш. Бүгүнкү темабыз туғандар. Бүгүнкү темабыз мына свет тарифи боюнча туғандар. Светтин тарифи көтөрүлбөйт, кайта көтөрүлөт, кайта көтөрүлбөйт. Мегаком жөнүндө тугандар, Мегакомду сатылып атты. Ошол боюнча болмокчу тугандар. Ошон үчүн мындай кыска кылып мындай эфирди баштайлы. Эфирди баштап атып, мен айтып кетет элем, ушул мыйзамсыз болгон президент Садыр Жапаров мисалы. Ушул кишинин мен айткан сөзүнө, эртемен айткан сөзүнө абеттегин кайтып жүрген ушусу мага жакпады да. Негеди? Же популистсиң капа болушат. Эми мындай да тугандар. Көтөрүлбөйт дейт. 77 тыйындан калат. Бирок лимит алыныш керек да. Лимитти алып салыш керек эле. Бунун айтышы боюнча лимитти 700 киловаттта алып коюш керек болчу. Кийин анан 1000 киловатт лимитти коюп туруп, светтин баасы 1 сом 9 тыйындан болот деп туруп, 1000 киловаттан өдөрсө 2 сом 56 тыйындан ба ошондой? 2 сом канча тыйындан болот мисалы. Ошондой болот деп атты. Эми кече күндө популист сөзү менен дагы чыкты. Азыр байлыктарды көтөрмөйүнчө светтин тарифин көтөргөнгө болбойт депчи. Ошону башында эле айтпайбы мисалы. Көтөрүлөт. Ошону бир эле маселени 3 жолу өзүнүн оюн өзгөртүп атат да. Кандай мындай? Мен кандай кабыл алышты билбей калдым да бул кишиничи. Анан бул Мегакомду өзүңүздөр билесиздер, Бакиев малында бул Мегакомду сатып жүрүшүп, Атамбаев келген мезгилде Мегакомду улутташтырылган тугандар. Мамлекеттин балансына өткөн. Эми азыркы мыйзамсыз келген президент, Ажо дейсиңерби, президент дейсиңерби? Салам. Андай салага. Эми ошо Мегакомго дагы кошулуп дагы бир 32 здание бар, 32 организация бар экен. Ошолордун баардыгын сатат экен. Биз Кыргыз элинин байлыгы. Буга ким уруксат берди? Мен лично Садыр Жапаровго кайрылам да, сага ким уруксат берди? Эркекче айтайынчы. Жадаттың го, колуңан келбей кетчи. Мына 9 айдан бери 9 айдын ичинде бир бала төрөлөт. Ачык керек дей. Уже чын зыбы кылдың уже. Элди кыйнадың. Продукциянын баасы кымбат, суу жок. Бардыгы келип туруп ушул малга такалды. Мамлекет туңгуйка кирди. Туңгуйга кирип кетпеди. Бунун чыгышты ойлош керек да. Анан тугандар, азыр кече боюнча дагы мен бир маселени көтөрөйүн дедим эле. Аэропорт Москва дейм да. Бишкектеги аз 1 мүнөт тугандар. Мына тугандар. Ошо Манас аэропортунун кире беришиндеги баягы машиналар кирип чыккан жер бар тугандар. Ошол жерде мына Ташиев мырзанын баласынын Таймурас деген Ташиевке караштуу ООС бар тугандар. Ошол жерди алып, эми ар бир кирген машинага 60 сомдон кылып коюптур тугандар. Же саатын 60 сом ошондой. Мына тугандар, эми элестетик. Бизде бийликке келгендер эмне максат менен келет? Только элди кыйнаганы келет экен. Мен бир ушул малга чейин бир элди ойлогон бир президентти көрбөдүм тугандар. Мен ачык айтайын. Только жегени келет экен. Элдин рызкысын жеп, элдин жашоосун кыйын кылып, орлоштуруп элдин жашоосун. Булар азыркы бийлик мыйзамсыз болгон менен деле булар да жарытпайт тугандар. Мен ачык айтайын. Бу деле ошо капчыгайын толтуруп атат тугандар. Мен ачык айтайынчы. Капчыгайда чөнтөктү толтурат да тугандар. Эртең тополоң болуп туруп бир нерсе болсо качат. Ошол эле тугандар. Ошол эле Ташиев, ошол эле Садыр Жапаров. Кыргыз элине кылган нерсе жок иштекке тугандар. Мына ачык айтайын. Кыргыз эл үчүн иштейм деген бул эр азаматтар эмес. Ачык эле айтайын.
Биздин кыргыз элим иштейм деген эрзаматтар азыр көрүнбөй эле жүрөт. Азыр тыйынча эле ушу Кыргызстанда же башка мамлекеттерде өз тиричилиги кылып жүрөт. Булар только өз мына кекиртегин ойлогондор, популисттер, мошенниктер, жуликтер, аферисттер, ошентип айтсак болот туугандар. Мына Патхалимде, ошо эле Патхалимде бирөөсү ошо Ташиев. Анан Жээнбековдун колтугуна кирип кеткен, дагы бирөө келсе бирөөнүн колтугуна кирип кеткен, Бабановдун колтугуна кирип кеткен. Ушул эле популист Садыр Жапаров, ушул деле Патхалим, убагында Патхалим эле болуп жүргөн. Анан азыр герой кылып атасыңар. Герой эмес булар, батыр эмес. Мен ачык эле айтайын. Булар мен үчүн, башкалар үчүн деле никте болсо керек, бирок элди алдаганды токтотсун. Эл алданбайт, алдангысы да келбейт. Алданган токла, адан көрө элдин жакырыкчылыкка кирип кетип атат азыр. Өтө эле көп адам жакырыкчылыкка кирип кетти. Почти 2 миллионго жакын адам жакырыкчылыкта жашайт экен Кыргызстанда. 1,5 миллион, 2 миллионго жакын адамчы. Ошолорду ойлош керек. Орун жумуш ачыш керек. Каяктагы мен деле мен бул билгенде мен өзүм президенттикке өзүм коймок экенмин. Бул аферисттерден көргөн мен кичине аброюм кичине мындай жок дегенде мен алдабайт болчумун да. Бул аферисттердин мен мындай болушун билгенде мен дагы барып ушул жерге кандидатурамды коюп, ушу мошенниктер менен күрөшмөк экен, ушу мошенниктер мененчи. Бул мошенниктер азыр акчаны чөнтөк урат, кылат акчаны. Ат души кылаттан өлсөң эмне болсоң эмне болду. Мамлекет эмне болот, эл эмне болот, булар кызыгы да жок туугандар. Мен ачык айтайын. Кече мактаныш Ак үйдүн алдына кран экскаваторлорду коюп койгон эле. Аксыда сел жүрүп кетти. Ошол жерде канча деген жарандарыбыз бейгүнөө өлдү ошол жерге. Ошол жерге МЧС алдырынараак барып, ошол жерде катастрофаны алдыран алса болот болчу. Бирок андай кылган жок. Бул керек болсо биздин мыйзамсыз ажоңор керек болсо көңүл да айтып койгон жок туугандар. Ачык айтайын, барып туруп көңүл да айткан жок. Азыр мен көрүп чыктым, монабу Садыр Жапаровдун чоң баласы бар азыр. Баягы ким эле? Мурас беле, Таймурас беле чоңу. Жалал Абад городской кеңештин депутаты. Бүгүн барып турум, барып ошол жабыркаган үй бүлөгө барган экен. Ошол жерге барып өзүнүн кошумчасы, атасы келе албай калыптыр, өзү барып кошулуп кошумчасын берип келип атат. Эми ушул нерсени туугандар, эми баягында элге көрсөтпөй кылса деле болот, бирок бул популист мындай камерага түшүрүп, ошонтип көрсөтүп, мындай болду деп. Бул деген эми адам баласы жакшылык кылам десе билдирбей кылыш керек да. Анан көрсөтүп алып, кылып алып, эми атасы УКМКнын тарагасы, баласы Жалал Абад кеңештин депутаты. Эми билбейм туугандар. Аман эле бололук туугандар. Мен дагы эфирге кирем. Жарытпайт, короче, туугандар. Эч кимиси жарытпайт. Мен ачык эле айтайын. Боло турган бала алейин эле болот экен. Булар жарытпайт. Саламатта калыңыздар, аман болуңуздар.